Машалла, туғандар, біз Қарасу жергесіндеміз. Қарасу жергесінен мына шул аттың сындысы, аттың мықтысы сатуға шығады. Мына шул ат бойынша bir қатар көрсөтүп, маалымат беребиз. Видеоны аяғына чейин биз менен чогуу болуп, назар салып туруңуздар. Мына ушундай жакшы сындуу ат издеп жүргөндөр видеоны аяғына чейин биз менен чогуу болуп, назар салып туруңуздар. Андан кийин бизге дагы насип кылсын деген баардык бир туугандар кол даретинде ушул видеого бирден лайктан басып коюңуздар. Кийинки жылга жетпей ушундай жакшы ат алып минишке баарыңыздарга насип кылган болсун. Буюрса мына ушул ат боюнча бир катар маалыматын алабыз туугандар. Видеону аяғына чейин чогуу болуп туруңуздар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ака, бул ат боюнча катар маалыматын берели. Аттын жашы канча болду? Аттын жашы 2 асый. 2 асый. 2 асый, ооба. Машалла. Пародачы ака? Парода өзүбүздүн кыргыз жылкы. Өзүдөн кыргыз жылкы, таза кыргыз жылкы. Машалла, мына караңыздар. Бою канча чыгат ака? Бою 1 эликтин үстү. Эми өлчөгөнүм деле жок. Мындай көз чамада 1 эликтин үстү. Көз чама айттыңыз. Ооба. 1 эликтин үстү дейт. Бирок үстү кыйлалы, үстү чат көрүп атасыздар. Мына караңыздар. Улагы кандай? Аттын улагы тамай. Тамай. Мен кунанда алганмын буну. Ошодон бери багып, тарбиялап, улакка үйрөтүп, даяр кылып койдум азыр. Багып, суутуп. Аттын улагы жакшы. Кирип чыгышында айып жок. Айып жок. Чуркашында айып жок. Мына өзүбүздүн территорияда палвандар бүт баары тааныйт атты. Просто акча керек болуп, сатыш керек болуп калды. Керек болсо терекчи кылат болуп сатышка туура келип жатат. Керек болсо терекчи кылат болуп, сатышка туура келди. Атак атта в общем айып жок. Улагы жакшы аттын. Ат 2 жылдан бери курукта турат. 2 жылдан бери курукта турат. 2 жылдан бери курукта турат. Жайында. Просто бизде баягындай мындай талагапчы баркандай турган деле жер жок да. Ошон үчүн жай менен курукта эле багабыз. Основном жайында курукта турат десеңиз, а? Ооба. Машалла. Туяктары тазабы? Туяктары таза. Ден соолугу, жеп ичиши бар жогу. Казыктары, бардыгы таза, путу негизи путу таза. Бар жогу таза. Туяктарын көрүңүздөр мына. Путу болу, казыктарын көрүңүздөр мына. Өзүбүздүн кыргыз жылкысы экен жаныбарчы. Артын туяктарын көрсөтөлү. Азыр сууп даяр дедиңизби? Ооба, ат сууп уже даяр улаккачы. Чаба бериш керек. Чаба берсе эле болот. Уже даяр. Артында сорларын да көрсөтүп коюн, караңыздар. Уже суутуп, даяр кылып коюптур жаныбарды. Машалла, караңыздар. Азыр эми акырын минип, келген жерде бир көрсөтөлү атты туугандар. Көрөсүздөр, бүт тарбиясын кетирип, акам уже даяр кылып коюптур. Şu алуу эле чабыш керек экен да туугандарымда. Машалла, мына караңыздар, кыргыз жылкысы. Минген өзгөрөт да. Мойнун тик кылып алып, өзүн алып жүрүшү мыкты экен туугандарымда. Улакка даяр экен. Уже эле тизгинди кой берсе эле ат жулунуп турам дейт го жаныбар. Машалла, мына уже сууп даяр дейт. Жаныбарды көрөсүздөр. Катар жаныбарды көрөлү. Машалла. Жулунушу дагы, токтошу дагы мыкты экен да. Бүт тарбиясын келтирип коюптур да. Машалла. Тизгинде экен да жаныбар, кеткенин караңыздарчы. Токтошу, кеткени бүт жагын мыкты кылып үйрөтүп коюптур да мына караңыздарчы. Машалла. Сонун. Ушундай жакшы кыргыз жылкы издеп жүргөндөр көрүңүздөр. Жаныбар тизгинде экен да ака? Только тизгин менен барат. Каксаң эле жетип бара берет. Жетет. Любой улакта, ооба. Көздөгөн жерге жеткирет. Көздөгөн жерге бир кагып эле жетип бара бересиң да. Камчынын деле кереги жок. Бир каксаң эле. Машалла. Эми токтошу өзүнчө бир эме. Анан тарбиясын уже бүт жана эле үйрөтүп коюптур. Бурун, сурум, любой жаныбар. Мойнун тик кылып алып, өдөгө барып кетет экен жаныбар. Машалла. Жеңил экен өзү дагы. Ооба, ат өтө ылдам. Жаныбарды кой берсең эле учат. Кой берсең эле учат дейт жаныбар. Машалла. Улакка даяр экен да. Улакка даяр. Оозу жумшак. Бир каксаң эле шарт токтойт. Тарсаң эле токтойт дейт. Ооба. Жанагындай улакка чабып көрөлү дегендерге кандай болот эми? Эртең 21-inde биздин Карасууда чоң улак бар. Чоң улак бар. Чоң сорундары менен. Келсин, мен ошол жерде болом. Атты салып көрүп ала берет. Ошол жерде салып алып көрүп берет. Как раз 21-inde улак бар экен. Келип, атты салып, топко кирип, керек болсо сорунду сууруп чыксаңыздар дагы анан атты сүйдөшөбүз дейт жаныбарды.
Машалла, мына жаныбарды караңыздар. Уже буту колунда мындай туяктарын көрсөтүп коеюн, бастарын өздөрү да көрүп баа бересиздер. Эми жылкы жаныбар болоору ушунча кылып болот да эми. Көрүңүздөр. Ушундай жакшы кыргыз жылкы издеп жүргөндөр агабыздын экранга номерине байланышасыздар. Экранга WhatsApp связь номерин калтырып коебуз. Ака, бул кыргыз жылкынын баасын канчага коебуз? Баасы 300 000. 300 000? Ооба. Кем болот? Кем аз-маз ырымына, жол кирасына кичине коюп берем. Ырымына, жол кирасына аз-маз коюп берем дейт. Жаныбарды көрөсүздөр туугандар. Эсайт суутуп, даяр кылып койдум дейт. Алып эле улакка чабат экен. Негизинен тизигинде экен. Кой берсе эле мындай жуулунуп турат экен да жаныбарчы. Анан ооздай илпек тарткан эле токтойт дейт. Ушундай жакшы кыргыз жылкы издеп жүргөндөр агабыздын экрандагы WhatsApp связь номерине байланышып, дагы да маалымат алсаңыздар болот. Бүгүн Кара Суу жергесинде Курбан Карада мына ушул сатылуучу ат боюнча көрсөтүп, маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарийга калтырыңыздар. Каналга каттала кетиңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.